Келечектеги кесибиңди тандоодо бир нерсени эске алуу керек. Кесип, адистикти тандоодо келечектеги кесибиң сүйүктүү гана болбостон, натыйжалуу болушу керектигин түшүнүшүң керек. Эмгек рыногунун изилдөөсү көрсөткөндөй, жакынкы 5 жыл аралыгында талапка ээ болгон ишмердүүлүк тармактары төмөндөгүлөр болмокчу. Жеңил өнөр жайы, тигүү өндүрүүчү ири жетишкендик менен пайдаланууда. Продукциялар жакынкы алыскы өлкөлөргө экспорттоодо. Бажы биримдигине кирүү менен өлкө алдында дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Айыл чарбасы. Кыргызстанда экологиялык таза продукция өндүрүүгө жагымдуу шарттар бар. Мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу тармакты адискөй деңгээлге чыгарууга түрткү берет. Энергетика өнөр жайы. Акыркы бир нече жыл ичинде энергетикалык өнөр жайы үчүн 100 миллиондогон инвестициялар жумшалды. Бүгүнкү күндө тармак тездик менен өнүгүүдө. Тармак учурда энергетика факультетинин чыгаан кадрларына муктаж. Медицина. Ар ким дени сак болуусу келет. Медицина бир орунга турбастан, тармактагы тейлөө күн санап жаңы деңгээлге бийиктөөдө. Медицина тармагы дайым квалификациялуу адистерге муктаж. Туризм. Кыргызстан дүйнө элинин кызыгуусун жараткан өлкө болуп саналат. Дагы көптөгөн туристтерди тартууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал туризм жаатындагы жаңы багыттардын ачылышын шарттап, өлкөгө келген туристтердин саны да өсөт. Келечектеги кесибиңди тандоодо анын талапка ээ болоруна ишен.